Балдардын коопсуздугу коркунучта. Кара Сууда 3 жыл мурда эле пайдаланууга берилген жаңы мектептен жарака кетти. Имарат 44 миллион сомго курулган. ТМИД редакциясы курулуштун артында мурдагы вице-мэр турарын аныктады. Номер 85 Соронбай Жусуев атындагы мектептин жаңы имараты 2020 жылы колдонууга берилген. Бирок анын дубалдарынан жарака кетип, айрым жерлери кулап түшүп баштады. Жарака айнектин үстү, асты, каналардын шыптары, дубалдардын бурчтары дээрлик имараттын бардык жеринде кезигет. Курулушка буйрутманы Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы берип, бүткөндөн кийин кабыл алган. Алар жаралган кырдаал боюнча комиссия түзүлүп, жарака шыбактан кеткен деген бүтүм чыкканын билдиришти. Курулушту жүргүзгөн Ош Модерн компаниясы оңдоо милдетин моюнга алган. Компания мектепти 44 миллион сомго курган. Алгачкы тендер 2014 жылы кагаз түрүндө өткөрүлгөн. Мындан улам сынакка кимдер катышканын онлайн таап алган жокпуз. Ош Модерн мектептин курулушун 2014 жылдын декабрь айында баштап, 2020 жылдын сентябрь айында бүтүргөн. Бирок андан бир ай мурда эле Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы ушул эле объекттин курулушун бүтүрүш үчүн кошумча 1 миллион 797 миң 548 сомго тендер жарыялаган. Ага Ош Модерн ЖЧКсы жалгыз катышуучу болуп, жеңүүчү деп табылган. Ишкана менен түз келишим түзүлгөн. Бул жолку кошумча тендер сатып алуулар порталына жарыялангандыктан биз аны карап чыктык. Анда конкреттүү кандай иштер аткарыла тургандыгы көрсөтүлгөн эмес. Ошентип жаңы мектептин имараты 2020 жылдын 16 сентябрында эксплуатацияга берилген. Анда курулушта эч кандай кемчилик жок деп белгиленген. Ош Модерн компаниясын Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Жасур Азимов 2001 жылы негиздеп, мамлекеттик сатып алууларга катыша баштаган. Азимовдун саясий карьерасы башталып, 2016 жылы Республика Ата Журт фракциясынан Ош шаарына депутат болуп шайланып келгенден кийин ал негиздеген компаниянын да иши илгерилей баштаган. ТМИД редакциясы 2021 жылы жасаган иликтөөсүндө Жасур Азимовдун компаниясы 10 жыл ичинде мамлекеттик бюджеттен жалпы жонунан 244 миллион сом алганын аныктаган. Ачык бюджет порталындагы маалыматка таянсак, Ош Модерн 2020 жылдан 2022 жылга чейин мамлекетке 500 миң сомдон ашык салык төккөн. Ал эми 2023 жылдан бери киреше нөл деп көрсөтүлүп, салык төлөнгөн эмес. Дал ушул жылдын апрелинде Жасур Азимов өзү жазган арыздын негизинде жумуштан бошотулган болчу. Ош Модерн учурда Тургунов Абдырашид Махамаджанович аттуу жаранга катталган. Компания анын наамында болгонуна карабай, иш жүзүндө Жасур Азимовдун атасына таандык болгонун медиага ырастады. Ал эми курулуштагы мүчүлүштүктөр тууралуу эч нерсе билбей турганын айтууда. Бул Махмуд Азимовдики болчу эле, ал киши атып өтүп кеткен. Силер кимдерге курдурганыңар? Сиз өзүңүз эле жооп берип коесузбу? Неден улам жарака кетти ал мектеп? Мен жооп бере албайм. Азыр ошол Азимовге телефон чалыңыздар, ошол киши жооп берет. Жыйынтыктап айтсак, жарака кеткен жаңы мектеп 44 миллион сомго курулган. Кооптуу объекти Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Жасур Азимовдун атасына таандык компания куруп берген.